Чолпан Ата шаарындагы 54-нчи асыл тукум заводу 1926 жылы негизделип, 2012 жылга чейин президенттин администрация башкармалыгына карап каржыланып келген. Дал ушул байлыкты колго алуу максатында 2012 жылы Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турган мезгилде бул заводдун уставын өзгөртүп, мамлекеттик каржылоодон алып салуу менен аны жасалма түрдө банкроттукка алып барып сатууну көздөгөн. Ал тургай Казакстандан кардат таап турган чакта Өмүрбек Бабанов өзү кызматтан бошоп калып, сатуу жасалбай калган. Бирок анын кесепети ушул күнгө чейин тийип, 2015 жылдан тарта бул асыл тукум заводу каржыланбай турат. Жогорку кеңешке, президентке кайрылып, өзүбүзгө бир жардам сурап, кани заводду аман эсен сактап калбасак, абал жаман өзүңөр билесиңер. Акча каражат жок. Өкмөткө деген 5,5 миллиондон ашык акча карызбыз. Андан сырткары эмгек маянасын карызбыз 600 миң. Андан сырткары жазгы талаачылык жумуш мына келди. Бизде 1 тыйын акча жок. Жанагы ГСМ деген жок. Үйрөн деген жок. Эмне кылып биз ушундай оор абалдан чыгабыз? Жыл жаңыргандан бери жумушчуларга айлык акы төлөнбөй. Асыл тукум жылкылар жаздын күнү жем чөпсүз калууда. 2012 жылы уставды атайлап өзгөрткөндөн бери бул асыл тукум заводу каражаттан курчалак калган. Мамлекеттик мүлк фонду балансындагы бул асыл тукум заводду сактап калуу аракетин жасабай, жасалма банкрот болушун күтүүдө. Антпесе Өмүрбек Бабановдун аракети менен өзгөргөн уставдагы өзүн өзү каржылоо тууралуу 16 беренесин алып салуу эч натыйжасыз турат. 2012 жылдан бери бул мамлекеттик мүлк башкармачылыгына өткөндөн бери бизге эч кандай жардам да көрсөтмө да келген жок. Только текшерүүнүн гана үстүндө болуп атат. Бизди акыркы биздин ушул сиздердин келгениңиздерге пайдаланып, мен жогорку отурган биздин мамлекеттик башкаруучуларга кайрыларыбыз, ушул жерде турган элдин атынан дагы бизге чечкиндүү бир чара колдонуп жардам беришин талап кылат элем. Учурда 80 баш жылкы бар. Анын 76сы англис тукумундагы таза кандуу жылкылар. Асыл тукум жаныбарларга болгон мындай жоопкерчиликсизден улам жумушчулар ачкачылык жарыялап, кескин кадамдарга барабыз деп билдиришти.